Баткен областына караштуу Лейлек районундагы май куюучу жайдан чыккан өрттүн себептери такталууда. Бул жолду маалыматка караганда кырсыктын келип чыгышына станциянын жанында жайгашкан кампадан чыккан өрт себеп болгон. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришти. Өрткө каршы күрөшүү кызматынын маалыматы боюнча, адегенде кампадан өрт чыгып, кийин май куюучу станцияга жайылган. Кампанын ээси качып кеткен Аскарбек Шадиевдин апасы Айсана Шадиева экени айтылууда. Ошентип Шадиевдин мүлктөрүнө анын жакын туугандары ээлик кылар ашкере болууда. Бир ай мурда укук коргоо органдары Шадиевдин мүлктөрүн эсептеп, аны 1 миллиард 200 миллион долларга тете экендигин маалымдашкан. УКМК анын байлыктарын санап тергеп бүткөнчө туугандары бир канча мүлктөрүн сатып жиберүүгө жетишиптир. Ошондуктан башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевге карата криминалдык жол менен табылган каражатты мыйзамдаштыруу статьясы боюнча дагы бир кылмыш ишин козгой калды. Шадиев учурунда Америкада күн кечирип жатат. Кыргызстанга алып келип жоопко тартууга мамлекеттин укуругу жетеби жетпейби ким билсин. Бирок бир болчу депутатка бүгүнкү күндө 3 кылмыш иши козголгон. Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок электр энергиясын өндүрүп башка өлкөлөргө экспорт кылабыз деген кыялыбыз эч эле ишке ашпай койду. Анткени электр тармагы биротоло коррупциялашып кеткенин кечээги ТЭС окуясы ашкере кылды. Ошондуктан Кыргызстанда электр энергиясынын таңкыстыгы көйкөй кескен көйгөйгө айланууда. Бишкектеги Түндүк электро жана Чыгыш электро ачык акционердик коому Бишкек шаарында, Чүй, Ош, Ысык көл областарында электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт деген маалымат таратты. Бул тууралуу 24 KG сайты жазып чыкты. Түндүк электро ачык акционердик коомунун өкүлдөрү электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашын жыл сайын жүргүзүлүүчү оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрүштү. Анткени менен эксперттер, энергетиктер маселенин чындыгын жашырып жатат. Себеби ушул жылдын жай айларында Өзбекстанга электр энергиясын сатуу келишимине кол коюлган. Бирок бул келишим кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Умбеталиев. Улуттук энергия холдингдин мурунку башчысы Айбек Алиев Өзбекстанга барып келишим түзүп келген. Ошол жерде 1 миллиард 500 миллион киловатт саат сатабыз, баасы 2 цент деген. Ошондо 68 тиын болгондо ошондо 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 38 тиынга айланган. Ошол жерде мына суроо пайда болот. Эми үчүн экспортко 1 сом 38 тиын сатып, өзүбүздүн жарандарга 2 сом 16 тиын, 2 сом 24 тиын сатабыз. Эмне деген бул баягы мамлекетке ушундай чыккынчылык катары карап чыксак болот. Эмнеден эч качан экспортко кандай буюм болбосун, бул жерде электр энергия болот, эч качан өзүнүн элге сатканына эч качан арзан болбош керек. Өткөн жылдары электр энергиясынын тартыштыгынан улам Казакстандан 5 сомдон импорттолуп, Кыргыз элине 2 сом 16 тыйындан сатылган эле. Эгерде биз дагы башка өлкөлөргө кымбат сатканда түшүнүктүү эле дейт эксперт. Казакстандан 5 сом 60 тыйын 1 киловатт саатын алып атып. Бул туура эмес саясат. Ошо негизинен мен айткан бул ошо тиги кызматкерлер, энергетика тармагынын кызматкерлери, башчылар жооп бериш керек. Не дегенде бу жерде мына былтыр мен канча жолу айттым. 1 сом 38 саткан бул туура эмес. Андай сатпай эле коюш керек. Не деген Тажикстан биз ошо 2 сом 2 центтен 1 сом 38 тиын алабыз десекчи, бербей койду. Түшүнөсүзбү? Муналар тиги берсе болмок. Муналар бербей койду. Айтайын, биздин мамлекеттик кызыкчылыгына бизге зыян келтирет деп бербей койду. Сатпай койду бизгечи. А эмне үчүн биз 1 сом 38 тиын сатабыз биз? Бул туура эмес, бул тышкы саясат, анан кийин экономик саясат. Эгерде электр энергиясы өчүрүлсө, өлкөнүн экономикасына чоң зыянын тийгизет. Кыргызстандагы майда ишканалардын иши токтоп, дүкөндөрдө муздаткычтар иштебесе, тигүү секторунда машиналар иштебейт. Оорукана жана башка социалдык мекемелерде кыйынчылык жаралат. Андыктан өкмөт мындай элге каршы жасаган саясатты токтотуш керек деген пикирин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев массалык маалымат каражаттарына маек берип жатып билдирген. Кыргызстанда болгону 2 учак болсо, бүгүн анын бирөөсү аварияга учурады.
Ысык көлдө түштүк эңилчек аймагында куткаруу операциясын жүргүзүп жаткан Ми-8 тигүүчү угулап 4 адам жабыркап ооруканага жаткырылды. Маалыматка караганда кырсыктаган техника туристтерди куткарууга барып, катуу шамалдан улам сол капталына кулап калган. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев президенттик доорунда кыргыз армиясын күчтөндүрдүм деп эчен ирет айткан. Анын алкагында Россиядан $1 миллиард гранттык негизде Кыргызстанга аскердик техникалык курал-жарактар алынып келмек болгон. Жакында эле депутат Канбек Иманалиев Кыргызстанда согуш абалына жарактуу 4 учак болсо, аларды согуш абалында турган Самоли шаарына берүү келишимди түзүлгөнүн айтып чыккан. Маалыматка ылайык 4 тик учак Атамбаевдин буйругу менен Сомалиге ижарага берилмек болгон. Бирок мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин каршылыгы менен аталган келишим ишке ашпай калган. Ошентип бүгүнкү учак кырсыгы кыргыз армиясынын учурдагы мышык илей турган абалда экенин ашкере кылды. Кудай сактасын, эгер өлкөгө террористтер кирсе, кайсы согуштук курал менен коргонобуз деген суроо кооптондурат. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган мурунку премьер-министр Сапар Исаков кыргыз тилин өркүндөтүү менен алектенүүдө. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Нурбек Токтакунов билдирди. Анын айтымында Сапар Исаков мурункундай эле ден соолугуна жана кармоо шарттарына карата эч кандай нааразычылыгын билдирген жок. Сапар Исаковдун азыр бош убактысы көп болгондуктан кыргыз тилин тереңдеп өздөштүрүп жатат, деди Нурбек Токтакунов. Ал эми Улуттук энергия холдингдин мурунку башчысынын жактоочусу Бактыбек Жумашевдин 24 KG агенттигине берген маалыматына караганда, Айбек Калиев спорт залда машыгууда. Анын ден соолугуна байланыштуу нааразычылыгы жок. Керектүү дары-дармектерди алып жатат. Эске салсак, Бишкек ТЭЦ-ти модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде 7 аткаминерге карата жемкордук айыбы тагылууда. Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган кирешелүү булактардын бири болуп туризм эсептелет. Айрыкча Ысык көлдөгү жайкы туристтик сезон жергиликтүү тургундардын дагы, мамлекеттин дагы казынасын бир кыйла толтурат. Дүйнөлүк практикадан алып караганда деле өнүккөн Турция, Индонезия сыяктуу өлкөлөр негизги киреше булагын туризмден алышат. Бирок алар киреше алып келе турган туристтерге биринчи тейлөө шартын жакшыртып түзүп беришет. Кыргызстандагы начар туристтик шартка карабастан, Орусия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерден анча-мынча Европадан Ысык көлгө жалпысынан 1 миллиондун тегерегиндеги турист келет. Жылына 1 миллиард сомдун тегерегинде мамлекеттин казынасына түшүп турат. Бирок аларды тейлөө сапаты начар, ал тургай оңчулуктуу дааратканалар курулбагандыгы акыркы 20 жылдан бери айтылып келет. Акыркы 10 жылдагы эле тарыхыбызды алып карайлы. 2007-жылы Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп дайындалганда, журналист Эрнис Кыязовдун Ысык көлдөгү дааратканалар тууралуу берүүсүнөн кийин бул ишке билектирөө катуу киришкендей түр көрсөткөн. Эрнис Кыязовду өкмөттүн жыйынына атайын чакырып алып, дааратканалар тууралуу берүүң абдан мыкты болуптур. Эми биз баарын оңдойбуз деп ыраазычылык үчүн журналистке белекке камчы дагы берген. Андан бери Атамбаев 2 жолу өкмөт башчы, 1 жолу президент болуп иштеди. Бирок ал убадалары аткарылган жок. Азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык көлгө болгон иш сапарында туристтик сезонго даярдык менен таанышып жатып, Ысык көлдө жакшыраак даараткана дагы жок деп билдирди. Бул демек Алмазбек Атамбаевдин 10 жылдан бери премьер-министр, президент болсо дагы туристтик абалды жакшыртууга, өзгөчө дааратканалардын маселесин чечүүгө берген убадасын аткара албагандыгын далилдеди. 2007-жылы Атамбаев даараткана салам деп чамынгандай эле, быйыл дагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев дагы мамлекеттик деңгээлдеги маселе катары көтөрүп чыкты. Өкмөт башчынын эмес, айыл өкмөтүнүн, ал болбосо облус башчынын деңгээлинде пансионаттарга тапшырма берүү аркылуу коомчулукка жарыялабай эле дааратканаларды салып койсо болбойбу? Же сөзсүз мамлекеттик программа керекпи? Күн мындан да катуу ысып, бийик тоолуу көлдөрдүн ташып кетүү коркунучу жогорулайт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Зарылбек Итибаев билдирди. Итибаев акыркы мезгилдеги аба ырайынын жогорулашы боюнча маалымат берип, июль айы кооптуу экенин белгиледи. Анын айтымында ушул тапта Бишкектин ачык жеринде абанын температурасы 60 градуска жетүүдө. Ачык жерде абанын температурасы сөзсүз түрдө жогору болот. Мисалга ала турган болсок, кече күнү 8 июлда абанын температурасы 40-41 градус болгон болсо, түштүк аймакта бул Баткен областы, Жалал Абад, Ош областында сыртта 60-64 градус ысык болду бул ачык жерде. Ал эми Бишкек шаарында кече күнү 60 градуска чейин ачык жерде абанын температурасы катталды. Ал эми бүгүн
9-10, 11 июльдагы абанын температурасы мен жогоруда айтып атам, жогору болот, бул 40 градуска чейин. Сөзсүз түрдө бул ачык жерде абанын температурасы бул 60 градустан жогору болот. Бул бир гана бизде Кыргызстанда катталган жок. Себеби Караганда, Кустанай областтарында, бул Казакстанда 45 градуска чейин, 47 градуска чейин ысык катталды. Бул 8 июльда, ал эми ачык жерде 68-ден 75 градуска чейин ысык катталды. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мурзахметов облустук башкармалыктардын башчыларына атайын маалыматка көңүл буруп, алдын алуу иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Мындан сырткары бийик тоолордогу жарып кетүү коркунучу бар көлдөргө тез арада байкоо жүргүзүүнү милдеттендирди. Кеңешмеде бийик тоолордогу көлдөргө байкоо жүргүзүү үчүн министрликте тик учактын жоктугу маселе жаратып жаткандыгы айтылды. Натыйжада бул боюнча өкмөткө кат аркылуу кайрылуу жана көлдөрдү башка ыкмалар менен изилдөө жүргүзүүнүн зарылдыгы белгиленди. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча күндүн табы 20 июлдан кийин кайтат.